Урматтуу мусулман бир туугандарым, бул биз турган Рамазан айын эгерде биз сооптуу амалдар менен бизди Аллах субханаху ва тааляга жакындата турган ибадаттар менен өткөрүп калбай турган болсок, бул ай деле башка айлар сыяктуу бат эле билинбей, сезилбей өтүп кетет. Аллах субханаху ва тааля Куранда айткандай, айяман мa'дудат. Бул айдын, бул орозо айынын күндөрү саналуу эле күндөрдөн турат. Бул күнү түнү болуп отуруп, билинбей, сезилбей өтүп кетет, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан биз бул Рамазан айын акыркы Рамазан айдай деп кабыл алып, менин ушул акыркы орозом болуп калбасын деп, Аллах субханаху ва тааля баарыбыздын өмүрлөрүбүздү узун кылсын. Биз ушунчалык пайдаланышыбыз керек. Ушул жылдын Рамазан айы акыркы Рамазанындай деп туруп, бекем бир аракеттерди көрүп, амалдарды жасап калышыбыз керек. Алымдардын бири Ибнул Жаузи деген алым бул Рамазан айынын өзгөчөлүгүн ушунчалык бир пайдаланып кала турган күндөр экенин баяндап туруп айткан. Эмне деп айтат? Лаукила таллахи дейт. Сөзүнүн башында Аллахка ант деп, Аллах менен ант ичип туруп айтат. Аллах менен ант ичип туруп, лаукила ли ахлил кубури таманнау ла таманнау яуман мин Рамадан. Бул алым айткан экен. Эгерде бул дүйнө менен кош айтышып, кетип кабырында жаткан өлүктөргө, кабырда жаткан адамдарга эмнени каалайсыңар? Эмнени каалайт элеңер? Эмне тилегиңер бар деп айтыла турган болсо, алардын жообу бизге кана эме, Рамазан айынан бир күн болгондо деп эңсешет экен. Рамазан айынан бизге бир эле күн берилгенде деп алар ушул нерсени каалашат экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан биз мынакей альхамдулилля, Аллах таала бизди бул берекелүү Рамазан айына жеткирип турабы? Демек биз ошол алым айткандай бул айдын күндөрүн, түндөрүн пайдаланып калышыбыз керек. Себеби мынакей уктук, ошол адамдарга, кабырда жаткан адамдарга эмне каалайсыңар? Кайсыл убакытты же эмне тилегиңер бар деп айтыла турган болсо, алар бизге орозо айынан бир күн болгондо ошол жетмек. Рамазан айынан бир эле күн биз үчүн берилгенде ошол күн биздин тилегибиз деп айтышат экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах субханаху ва тааля баарыбызды бул айды туура пайдаланып калганга баарыбызга жардам берген болсун. Валлаху алям ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад.